Боюнча жогорку деңгээлдеги концерт болду. Келген бассам 2000 рубль дейт. Кой метро. Мага чалдың биринчи. Чалдым. Көпчүлүк эмес, баары жакшы болот. Себеби баягы күлкүгө суусап калган, бир аз ушундай моралдык жактан кичине энергия алып келели. Энергиясы түшүп калган элдер келет да көбүнчө. Болсо, жеринде бар туурабы? Жеринде болсо, жеринде бар. Жерде болсо, жерде бар. Жерде болсо, жерде бар. Республикасынын эл артисти Бекборбиев менен сүрөткө түшкөн. Кыргыз Мынау менин комузум, апылбаса менин добушум. Кандай экен менин добушум? Чын Чын, комуз чечен озун. Оскоусун бул. Озкон да. Озуңа тыгып эт муну комузун. Тыгып озунда жатасың. Ошон сен озуңан чыга бер. Оода. А кеш мен чеп көрөйүн. Чыңгыры. О, кириш болду. О, кириш болду. Кет салып кошталды. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Баарыңарга чоң салам. Москва шаарында жалпы кыргыз мекендештердин маанайын көтөргөн универсал командасынын концертинен кыска репортаж сиздер үчүн тартуулайбыз. Концерт кандай болуп атат, элдин маанайы кандай кабыл алышты? Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Баштадык. Аспирин дагы калбай калтырып, паспирин деген дагы бар. Ич койсоңуз болот, окшош эле. Окшош эле сөз. Бул ошондо аптекабы же паптекабы? Аптека эле. Жакшы, я бизге үлгү болуп калган. Данай мечит казам, халкымын данай мечит казам, халкымын данай мечит казам. Достор, концерттин алып баруучусу десем болот, болот да. Жок. Эмне болот анан? Билбейм. Кызматкер дейм. Кызматкер, акелерине кызмат кылган. Кызмат кылып атат. Медер Камчыбеков дагы бир жагы. Ассаламу алейкум достор. Москвага канча болду сен келгениңе? Москвага 3 ай болуп калды. 3 ай болуп калды. Уже үйрөндүң жакшы. Кадимкидей. Бирок метрону үйрөнө элексиң. Метро коман татал экен да. Метрону орустар менен Бүгүнкү историяны айтчы, эмне болду эле өзү? Бүгүн эртерээк келип универсал командасы кызмат кылайын дедиң, жакшы. Кызмат кылайын деп анан сахнага да чыгып бер деп калышты. Деп калышты эмес, Амантур досум болот, ошол келе албаганына байланыштуу Амантурдун сценарий боюнча кошулду. Амантурдун сценарийлерин ойноп берип койду. Болупту да анан. Өзүмчө кыйын киши болуп чыктым. Таксини бассам 2000 рубль дейт. Кой метро. Мага чалдың биринчи. Чалдым, алба неме иштемин дедим. Иштемин дедим. Метро менен жолго чыктым. Волгоградскийче мен гангирап, Варшавскийге айлап баары сүрөткө тартып, ака келдим десем, гангирпаш, кайтаркага өтүп кетсин деп. Вай. Көзүн алып кимден сурашып билбейм да. Эмне кылышым? Анан бир тааныш бирөө бар эле. Досум, чалууна жашоошундай атат, жашоо татал десем, анан кийин дубалдарды эметип атып көрсөтүп берди акыры. Көрсөттүм, мындай жерде турам деп. Ошентип, мына дедим, окей Google, ягиде деп атып келдик шака. Концертке. Негизи бардык эле мекендештер келген ошондой болот биринчичи. Просто сен 3 айдан бери жердин бетинде эле жүрөсүң да. Жок, кашайыпчы. Метродо мен түшкөн метродо кыргыз жок де. Нары карайм, бери карайм. Только орустар. Только орустар да. Орусча дагы жок. Жок, бар. Просто мындай Жетпейт да. Жетпейт да. Баары токтойт деген. Анан корком да мындай. Тура эмес келдирип алып бир нерсе болбойчу. Атак жакшы эле сүйлөшөм. Сен жана В дегенде Варшавскийни В болсо болду экен да сага. Жок, В эмес. Просто мага кече барганмын Актилекелерге. Анан Волгоградский проспектке барганмын. Неме Тайрек мага бүгүн адрес жазып бер, Волгоградский деп. Мен аны көрбөй эле айдай бериптмин да. Барсам, кайт деп зорго жетишип анан азыр эми бир сыйра репетиция кылганга жетиштик. Жакшы, даярдап көрдүң да бир. Билбейм, сүрүп атам. Как будто өзүмдүн концертимде эле сүрүп атам. Себеби универсал менен бир сахнага биринчи болуп чыгачы. Универсалдын эмесинде анан алып бүткөндөн кийин кечирип койгула келер деп сөкүп. Эме кыл, Амантурдан кечирим сурап кой сценарийлер боюнча. Амантур досум, эгер сенин мыкты ойноп койсоң, сен универсалдан кыркыласың, мен кирем десең. Анан ролуңду жеткире албай калсам, досум капа болду. Өзүң кел кийинкисине. Амантурга окшоп күнө аласың да.
Жок, ондой. Анда репетиция кылбадың, а? Жок, андай ондой күлө турган сценарий эмес экен, башка экен. Жөн. башка. Бирок Ошто болгон сценарий да. Мен билбейм оны. Мен Ошто жок болдум го. Мен Москвадамын го. Москвада сага биринчи сага жаңылык болот. Биз буга чейин Ошто көргөнбүз. Ошто сценарий сонун болчу. Ошто сценарий? Жакшы Билбейм болчу. мен. Сон сценарийде бардагы чыгарбасам эле деп. Бузуп салбасам деген. Бузуп салбасам. Медерди алып барчу деп ойлосок, бирок бүгүн Медер кызматта экен. Жок, калбайка алып барып башын кичине эметип кой деди анан. Башына чыгып эми Көрөсүң. аласы деп антып берке. Башын. Так отурган мындай. Официально Концерттин системасында болду. А так Москвадагы тойлорго алып барып жолотабыз. Москвада той болсо Медерге чалгыла, байланыш кыла, мына астына номер бар. Экөөбүз алып барабыз десеңиз. Болду. Медер, ийгилик. Болду, рахмат. Качанга чейин болосуң? Мен билбейм, мен 1-2 ай ушакта болобуз. Мындайча кетесиң. айтканда, Медердин тойлору бар, ошон үчүн барыш керек Кыргызстанга. Биз улантабыз, биз менен чогулуңуздар. Универсалдын концерти кандай болуп атат? Байкайбыз. Ya barbar. Elimde kalma odat bu. Ya var odat öyle ya siz bunları kaldırıp koyuyorlar. Don, давай. Şu kaldık. Kaltak ketken şu. Kaldık. Da. Ulan siz bir kalacağınızdan beri yaşını bilemezsiniz. Hurmatlı kayıtlar, uşul bildiği gününe 3 yolu bilesinler, içine giret. Кани Маматов деген досубуз жаныбызда. Оригинал командасынын оюнчусу, бирок азыркы учурда универсал командасында дагы. Канча жыл болуп калды? 2-3 жыл болуп калды. 3-4 жылдан бeri талим алып келди азыр. 3-4 жылдан бери концерттерде барсың. Барбыз кудай кааласа. Сонун. Кандай болуп атат? Элдин маанай кандай кабыл алып атышат? Эми Кыргызстандагы концерттер сонун болду, өтө жакшы. Анан Москвага келдик кече. Бул жакта ушундай тополоң болуп кетип андан кийин бара берели деп бул жакта суроолор сурагандар дагы болуп атты. Ошого келдик, буюрса элдин маанайы жакшы тосуп алды, концерт мыкты болот деген. Ошол Бишкектеги Оштогу эле программа же? Ошол эле программа. Эми бул жакта бир аз актуальный темаларды бул жактагыга бурушка аракет кылдык эми. Москвага көбүрөөк. Буларга бул жактагы мекендештерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Ошондой болду. Дагы эмне дейбиз? Ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң. Сенин образың башкача образ жокпу? Бүгүн бир өзгөчө ошо типа мафия сыяктуу бир образ бар. Ушундай сыяктуу бир шляпаларды кийген бир образ. Бир эле мен салта ашаламга, аркага, алдыга, боковойго, ошого бүгүн парк көрмөн. Болду. Кани Маматов. Кийинки инсан, өзгөчө инсан. Жанаттан бери канча учурда биз сүйлөшкөнгө жетишпедик. Ассаламу алейкум, учурашпайбыз. Садык акем өзгөчө универсал командасында өтө чоң орду бар инсан десем болот. Өзүнүн жеке концертин берди, кинокомедияда башкы ролду аткарды. Баарына кантип жетишип атасыз деген суроо да. Эми баардыгы бир мезгилде болбой аткам, өсүп кезеги менен бир жылда 4 мезгил болсо, 4 мезгилдин 4 кыл иши бар да. Бирөөсүндө жазда концерт берсек, жайда кино тартсак, кышындасы күздө той кылсак, кышындасы даягынабыз дегендей. Жазга пландар болот. Универсал командасында биринчи Тайырбек Исманалиев акебиз умра сапатын алып келди, андан кийин Актилек агабыз балды, андан кийин ажылык сапалар кабыл болсун. Жеңебиз менен, Аяш апабыз менен чогуу барып, ошол жакта зыярат кылып, сонун зыяратыңыз кабыл болсун дейли. Бүгүн концерт боюнча кандай болду сиздин оюңузча? Бүттү, жыйынтыктадык. Эми мен өзүмдүн оюмду айтайын. Өзүм оюм боюнча жогорку деңгээлде концерт болду. Келген элге ыраазычылык билдиребиз. Келген эл дагы мындай күлкүгө мас болуп келген эл экен да. Күлкүнү сагынган адамдар экен. Мен айтпай сонун күлүп тосуп алат.
концерт менчем ошолордун ою менен деле жакшы болгон болуш керек. Биздин оюбуз боюнча жакшы болду. Башка жактагы концерттерди салыштырмалуу бул жактагы жакшыраак болду. Темалары жакшы сонун өттү. Ооба. Албетте. Демек, мына ушундай концерт сонун деңгээлде болду. Ийгилик каалайбыз. Качан кайтасыздар эми? Эртең. Эртең, Эми кийинки концерттерден жолукканча. Кинодо съемкада жүрөт. Бүгүн келди. 12 саатка эле келдиң негизи Москвага. 12-13 саатка эле келди. Концертке келди. Команда балдар 1-2 күн мурда келишкен. Кутай элекмин. Кутай элексиң, Вообще, Нагрузка болбой элеби, жакшы элеби? Акта кечинде саат эртемен 6-да бүттүк съемканы. Эртемен таңга саат 8. Түнү менен съемка болду. 9-да уштум, жака. Ошо ойдон жүрөм азыр. Бирок негизгиси ушул элибизге ошо күлкү тартуулоо максатында жүрөбүз ачыгы. Ошон үчүн келдик жактан мекендештерди Кыргызстанга алып барып келелибиз деп келдик ачыгы. Кыргызстандан салам алып, Ооба. Кандай кабыл алып атышат? Жок, сонун азыр мына терде ойноп, эл зал аура сонун өзүгө дагы жагып атат. Бир күлүп атышат, бир жыргап атышат бүгүн буюрса иншалла. Москвада бир аз кичине көңүлсүз нерселер болуп кетти, бирок ошого карабастан универсал командасы биздин мекендештерди жакшы айтып өткөндөй сонун бир малайга, сонун өзгөчө бир атмосферага бөлүп атат десек болот. Ооба. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Эмне жейсиздер? Эмне жейбиз? Мен эле жеп турам. Казыр келиңизби? Соңун сен. Жигиттер, баш оору дагы жокпу да? Бирөө жерде мээңи жеп койгон окшойт да. Ушундай окшойт го. Башка нерсе жейби? Эмне жейби? Айтыңыздар, эмне заказ кыласыздар? Эмне жесең да? Оромо жейби? Универсал командасынын бир өзгөчө жигити. Биздин Мен өзгөчөмүн. Өзгөчөсүз да сиз. Неге Сакалыңыз бар дейт. Сакалыңыз бар, анан командада эң алгач умура сапарына барып келген ажекем ушул. Өзүбүз барып келдик. Анын артынан Силерге да жүрсүн, силер да барып келдиңер. Барып келгиле Кудай калса, насип кылса. Ниет кылып койгула барасың. Жакын ортодо Садык аке барып келди. Садык аке менен аз сүйлөшөбүз. Анан башында айта кетчү нерсе 5 побег болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Үчүнчүсү, Третий раз отец молодец дейт. уул. Бул Ошондо канча? Бир кыз, эки уул болду. Ооба, сонун. Эмоция менен беришпейсизби? Кандай азыр айтып атпайсызбы мындай? Мындай эле кызыксыз болуп калат экен дегендей. жок, мында биринчи кыз төрөлгөндө яс дейсиң да. Кыз Биринчиси деген. Биринчисинде анан кызың кичине чоңоюп калгандан кийин Аллахым бир уул берсе, сон болот эле деп ниет кыласың. Аллахым тарс уул берет, кыздын аркасына ону уул берди. Яс дейсиң. Яс дейсиң. Анан үчүнчүсүндө эми Кудай берген, ала беребиз да. Берсе главный эсен аман шу катар кыз болсо деле берсе болду деп анан берди, алдык, бирок 1 менен 2дегидей болбойт экен. Аллахка шүгүр деп эле дуа кылып коюп эле өмүрүн берсин деп коет экенсиң, болду. Төрөлдү. Баягы 5 балалуу, 6 балалуу аталар бар го. Ошолорду ойлоп калдым, ушу 5-чи, 6-чыга барганда аялы төрөдүм деп чалса, такси кармап келе бересиң деп коет. Такси кармап, үйдү билесиң да, мен иштелем. Эме такси кармап өтө бер, анан кечирээк иштен чыгып өтөм деп коет. Ана, кстати, уул бекен, кыз бекен деп сурап койду. Телефон деле. Уулбу кызбы? Майыл, өмүр бер. О, кириш болду. Кириш болду. Кет, сабак башталды. Сабак башталды. Настрой кандай? Настрой жакшы. Кудай буйрса, быйылкы жылдын акыркы концерти Москвадан жыйынтыкталат. Ушул быйылкы программа бүттү. Бүттү. Баткенден баштаганбыз. Бул жагы Жалал-Абад, Бишкек кылып туруп, Ош кылып туруп, анан Москвага келдик, ушул жерден жыйынтыкталат. Ушу менен быйылкы жылдын концертный программасын жабылат. Кудай насип этсе, майда Кудай кааласа. Ошто бир күлкү базар деген стендап концерт болушу мүмкүн, ошо проект болушу мүмкүн. Аны баргандан кийин дагы балдар менен бир катар сүйлөшөбүз. Ошол атак концертте Москвадан сиздерден жыйынтыктап атабыз. Өз бактым үчүн акын бар түшүн оймоктой болгон эрдиңден сенин өңүңдө эмес күндөсүн Jaga alsa canım Oh suyunun keremeti Göbüz adem
сүйүүнүн керемети кууруган жерде көңүл зар. Универсал командасынын негизи эле Москва шаарында болуп жаткан көпчүлүк кыргыз маданиятына тиешелүү болгон инсандардын чыгармачыл кечилерин уюштурган Эльбрус деген агабыз бар. Ассалому алейкум. Сагыңыз жакшыбы? Амансызбы? Жакшы рахмат. Бүгүнкү концерт кандай болду, кандай уюштурулду? Ошо боюнча бир аз маалымат берсек эле. Маалыматты берсек, бүгүнкү концерт жакшы ойлор менен башталган. Кечээ Крокуста бир аз белге тээп койду. Болбосо полный зал алышка болот эле. Аз деле Кудайга шүгүр, залдын бир 70% эл келди. Элдерге түшүндүрмө берип аттык. Ушундай тоскоолдук жок, залдан ответственность алды мойнуна келе бергиле депчи. Кудай буйрса жакшы деңгээлде өтөт деген ойдобуз. Элдин маанайы жакшы. Элдин маанайы өтө сонун, себеби эл дагы буларды сагынып калды да. Бир жыл болду, Элдер дагы еще азыр андай туңуйга батып калган убагы, ичиндеги жан дүйнөсүн азыр ушуларды көрүп жакшы эс алып кетет деген ойдобуз. Анан буга чейинки концертте сиз уюштурдуңуз беле былтыркы концерт? Ооба, буга чейинки концерттердин бул 3-чү жолу концерт уюштуруп атам. Буга чейин көңүлдүү жигиттерди, Орозого чейин. Одан кийин Гүлжигит Саттыбековдун концерти болгон. Бул концерттердин баары эле жогорку деңгээлде болуп келет. Негизи Москвада ушундай концерттик проектти уюштуруш үчүн эмне кылыш керек? Биздин мекендештер, мисалы үчүн сиз бир жерден маданият бөлүмүнөн бир уруксат кагаз алыш керекпи же кандай болот? Ошол боюнча бир маалымат берсеңиз. Кантип ушундай уюштуруп калдыңыз? Кантип баштап калдыңыз дегендей? Эмнесине көңүл бөлүш керек анандай? Самый главный тактык болуш керек. Ар бир артисттер менен сүйлөшкөндө дагы гонорар менен сүйлөшөсүң да көпчүлүгүнчү. Кээде актап калат, кээде актабай калат. Көптөгөн жүгүрүш керек, аракет кылыш керек элдерге. Реклама да, самый главный реклама. Анан Москва шаарында негизи мындай көчөлөргө афиша илип, же болбосо рекламный остановкаларга койгонго мүмкүнчүлүк жок да, негизичи. Жок, андай жок. Анан жалаң гана интернет аркылуу бул жакта реклама, менин түшүнүгүм боюнча. Демек, группалардан таратыш керек экен. Социальный сайттар аркылуу улат көпчүлүгү эле, YouTube каналдардан улат. Ошондой. Демек, Эльбрус агабызга ийгилик каалайбыз, Аке, бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Бул да болсо мекендештердин кайсы бир деңгээлде чет өлкөдө жетишкендиги десек болот. Дагы да болсо концерттер уюштурулса, акебизге кайрылса болот да. Ким болсо да. Сөзсүз түрдө Кудай буйрса жакында ошол кыз жигит айтышын пландап атабыз. Кыргыз айтышы? Кыргыз айтышы, Москвада жакында кыз жигит айтышы болот, Кыргызстанда болот, кыз жигит айтышы. Ошо май айынын орто чендеринде Кудай буйрса. Рекламасын жакын күндөрдө көрөсүңөр. Сонун. Эльбрус акебиз уюштурат ал концертти дагы. Келгиле. Ошого кандай гана биз тамаша айтпайлы, өтө сонун күлүп, кол чабып, колдоп, как будто Кыргызстанга баргандай болобу дейм да, көрөрмандарчы. Достор, мына ушундай Универсал командасынын концерти жыйынтыкталды, абдан сонун, маанай сонун. Келип кеткен көрөрмандарга эмне дейсиз? Көрөрмандар бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз, эми ошентсе дагы барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, ден соолугуңуздар чың болсун. Аман эсен иштеп, ниет тилек, ой, максаттар менен келген болсоңуздар, ошолор орундалып, кайра Кыргызстаныбыздан дагы көрүшөйлү. Барыңыздарга ийгилик, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздер бул жакта эмгектенип жүрө берсеңиздер, биз дагы ушул жакка сиздерди көргөндө келе беребиз. Мына, ушундай достор, сонун маанай менен Универсал командасынын концертин жыйынтыктадык. Биз менен чогуу болуңуздар. Эки дос деген YouTube канал, Москвада иш баштадык. Алдан да ийгилик, эки доска катталыңыздар каналга, подписацияны басыңыздар, коңгуроону басып коюңуздар. Бектур, ишиңе ийгилик. Бул менин өкүл балам. Ооба, өкүл атам. Демек, жыйынтыктадык достор. Чоң рахмат.